Ben Kırgız'ı жамандабайм. Ben бұл açık sözde. Onun özüm çoğun aydan bulunma. 15 yıl Almatı'da жүрүp ошакта иштеп, ошакта бизнес кылдым да. Анан нени байкадым? Мен Кыргыз менен Казактын айырмасында салыштырасың мен башка жерге бардым. Siz öz жазуучусуз да, журналист. Эми журналистмин о. Анан мындай паам салып карасаң, бул казактар ичкенен болот экен бизге караганда. Жериги да кенен, пейли да кенен, анан бири-бирине буттоспойт. Бири-бирин мактайт. Кайсы жерден чын мактап, кайсы жерден калп мактаганын билбей каласың. Бирок макташат да. Бири-бириге жолтоспойт. Анан ичи кенен болот экен. Анан ошону көрүп деп казактар айтчу да. Бизнесмендер менен сүйлөшүп, башында аяк кыргыздар силер койчу деп ушинтет. Анан мен айттым да, силер эмне кыйын болосуңар? Биз менен мындай тең эле, менталитетибиз окшош. Көп кыйын болбосоңчу деп башында спорт этип жүрдүм да. Кийин өзүм 15 жыл ошакта ошолор менен иш кылып, мамиле кылгандан кийин түшүндүм да, биздин эл кичине тар карайт экенбиз да. Тар чөйрө, Жерибиз тар. Жерибиз дагы кичинекей, эми Кудай үтүктөсө чоң жер болот, бирок казактын талаасы мына жараша өзүнүн пейили да ошондой болот экен. Бири-бирине буттоспойт экен. Анан бизнесте дагы ушундай булардын уровени деловитость деп коет да орустарда. Жул терминди кандай которсо болот билбейм. Буларда уровень деловитости намного выше да, орусча айткандачы. Сөзүн кармайт. Казакка барып договор түзүп, $50,000 бүгүн которуп койсоң которуп койт да. Кыргызга барып айтсаң, бүт ата жотоңдон бери текшерип чыкпаса, сага акча которуп коюшу мүмкүн да. Болгон текшер. А булар да обрусевший жанагы бир культуранын жакшы жагы ушул экен да. Ишенет адамгачы. Азыр мен YouTube'дан, Facebook'tan казактардын да досторум бар, дружба каналдарына жазылган. Комментарийлерде бир негатив жок да. Көрдүңбү? Бир негатив жок. Ошондой. Мына биздин айланайын, биздин мисалы Facebook'ка, TikTok'ко, YouTube'ка кирип кыргыздардын комментарийин көргөн адам бул мамлекетте согуш болду, эмне эле дейт да. Казактардын болсоң ушундай сүйүнөсүң. Анан казактар бизди да мактап даңгыратат ба? Бизди да мактайт. Ичинде тоогулдун кири жок, мындай ачык эл болот экен да, башкача. Бизден анан баягы Facebook ушундай спор болгондо мен айтам, биздин ичибиз тар, ушундай кенен караганды билбейбиз, казакка салыштырмалуу биз ушундай элбиз десем эле анан сен казакты мактайсың деп эле. Любой элдин жакшы жагы бар да, казактын жакшы жагы ушул бизге салыштырмалуучу. Биз жакшы жагыбызды көрө билип, бири-бирибизди мактаганды үйрөнүшүбүз керек. Ушундай. Ошондо көңүл көтөрүлүп, кийин иш кылганыңа, бул бири-бирине мамиле кылганга дагы туура баягы мотив болот экен, мотивация деп коет да ошондой. Жакшы эметиш үчүн бири-бирибизди колдоп, кенен караганды үйрөнүшүбүз керек. Бизде жанагы бери бутка теппей, неме кыргыздын чалмай эң бир кендир кескен бир өзгөчөлүк ушу иштарлык экен да. Кыргыз баягы 30-жылдардан баштап эле ошо бири-бирин чукуп баягы эне сайдан бери эле чабышып, ушу талашып, тартышып. Анан эми тамыры терең, но фактически ошону моюнга алып, анан дальше кадам таштаганды үйрөнүшүбүз керек да. Мен ушинтип ойлойм.